Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Azan degenimiz namaz vakti kirgendigin bildirүүgө azan deyilет. Azan бул үммөткө таандык болгон амалдардын бири болуп саналат. Жана динибиздин эң көзө көрүнгөн амалдарынан. Azan жана икамат, камат парзы кифая болуп саналат. Азандын важиптиги Куран сүннөт менен жана ижма менен расталган. Жана Мадинада шарият болгон. Хижраттын 1-нчи жылында азан шарият болгон. Ансарлардан Абдулла ибн Зайд түшүндө көрөт. Азанды мына ушул сүрөтүн түшүндө көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабар бергенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннаха ла ру'я хаккун иншааллах, факум ма Билалин фалqi алейхи ма раайта, фа иннаху анда саутан минк." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Абдулла ибн Зайд түшүндө көргөн нерсени Пайгамбарыбызга кабар бергенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул көргөн түшүң акыйкат экен, акыйкат түш экен. Иншааллах ушуну Билал менен бирге туруп ага айткан, анткени Билал сага караганда үнү жаңырып чыгат, үнү коозураак деп айтат. Абдулла ибн Зайд түшүндө көргөн нерсени Билал радияллаху анхуга ошо айткандан кийин Билал радияллаху анху ошол азанды айтканда аны Умар радияллаху анху угуп ридасын сүйрөгөн абалда чыгат. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтат: "Фахаража яжурру ридааху якул валлази ба'сака бил хакки лакад раайту мисла аллази ра." О Аллахтын элчиси, мен да ушул нерсени көрдүм дейт. Кудум ушул азандын сүрөтүндө намазга чакырылып жатканын түшүндө көргөн болот. Умар радияллаху анху дагы. Башталуусу түштө көрүлгөн. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну ырастаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фалилхамдулилlah. Фалилхамду. Аллахка мактоолор болсун" дейт. Абдулла ибн Зайд дагы түшүндө көрдү. Умар радияллаху анху дагы азанды уккандан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип: "Сени акыйкат менен жиберген затка ант, мына ушул нерсени мен түшүндө көрдүм" дегенде Пайгамбарыбыз Аллахка мактоолор болсун деп айтты. Ушул орунда суроо туулат. Инсан түшүндө көргөн нерсе менен шариятта бир нерсе расталабы? Шарияттагы бир өкүм инсандын түшү менен расталабы? Адал арам маселеси же бирөө түшүндө ага 10 рекет намаз оку деп бирөө айткан болсо, 10 рекет намаз окуу шартпы? Же кимдир бирөө түшүндө ажыга барууга буйрулса, ажыга баруусу керекпи? Түшүндө көргөн нерсени аткаруусу керекпи? Кыскасы, түш шарият негизи болуп саналбайт. Шарият булагы болуп саналбайт. Түштөн өкүм алынбайт. Түштөгү нерсе Куран сүннөткө кайтарылат. Куран сүннөттө бар болсо амал кылынат. Ажылыкка да түшүнө ылайык барган болсо, Аллахтын парзы деп, парзымдан кутулайын деп барбаса, түшү себеп бара турган болсо, түшүнө максат кылып, Аллахтын парздан кутулайын деген максатта барбаса, ажылык болбойт. Түшүндө ажылык кыл деген үчүн ушундай түш максаты менен барган болсо, ошол түшүнө амал кылган болот. Ал Аллахтын парзына амал кылган болбойт. Куран сүннөткө амал кылган болбой калат анда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары азанды түшүндө көргөн кезде унчуккан жокко деп суралса, бул эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде өзү бул түштү растады. Пайгамбарыбыз тирүү кезинде ал убакта. "Инна ла ру'я хаккун" dedi. O Abdullah ibn Zayd
Бұл сенің көрген түшің ақиқат екен деді. Умар радиаллаху анху азанды ұғып, киіміне ошол сүйрей шығып пайғамбарымызға айтқан кезде, Аллахқа мақтаулар болсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі тастықтап растады. Бұл ақиқат түш екен деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тастықтап растағандан кейін шариат болды дейбіз азан. Түштің өзі менен адал арам шариат не расталбайды түштің өзі менен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан кейін ешкімнің түші менен шариатта бір адам адал расталбайды. Бирок жакшы түш момын киши үчүн бир жакшы кабар болуусу мүмкүн, бирок ал түштөн шариат алынбайт. Түш өкүм алына турган булак негиз болуп саналбайт. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.